Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздерге Казакстан чек арага чыгып келүү, границага чыкты кирди кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана жогорку комфорттогу унаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Кардарларга суу, ысык чай, кофе сунуштайбыз. Эч кандай пересадкасы жок, границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп же базадан чыкпай жатса, кабатырланбаңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктан текшерип беребиз. +7 926 125 0303. Биз 24 саат кызматтабыз. Айланма жолдогу үрөй учурган жол кырсыктан 10го жакын адам көз жумду. Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун 78-чакырымында Токмок шаарына жакын жерде жол кырсыгы катталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа жолдун каршы тилкесине чыгып кетип, атайын техника менен сүзүшкөн. Жол кырсыгынын кесепетинен 8 адам, анын ичинде 2 бала көз жумган. Булак Назар News KG. УКМК Баткенде контрабандалык жүк ташыган унааларды конфискациялап жатат. Баткен облусунда контрабандалык жүктөрдү ташыган 2 унаа мамлекеттин эсебине конфискацияланып, дагы экөөнүн иши сотто каралып жатат. Бул тууралуу УКМКдын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, өстүздөгү жылдын 26 апрелинде Кызыл Кая шаардык сотунун чечими менен Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаа мамлекеттин эсебине алынган. Ал былтыр ноябрда баасы 1 миллион 248 миң сомдук элге керектелүүчү товарларды жана дары-дармектерди контрабандалык жол менен ташып баратканда кармалган. Ал эми быйыл 19 майда Кадамжай райондук соту КамАЗ жүк ташуучу унаасын конфискациялаган. Аталган машина аткечилик менен 599 миң сомдук күйүүчү май ташып баратканда токтотулганы белгиленди. Мындан тышкары контрабанда ишине пайдаланганы үчүн УКМК тарабынан кармалган Mercedes-Benz жана Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаалар боюнча маселе Баткен облусунун сот органдарында каралып жатканы айтылды. Атайын кызмат аткеччиликке аралашкандар кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертти. Булак Назар News KG. Чүйдө мурдагы айыл башчы жана депутат кармалды. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Октябрь айыл аймагынын мурдагы башчысы жана жергиликтүү кеңештин мурдагы депутаты кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда, алар коррупциялык схеманы уюштурууга чектелип, жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерин мыйзамсыз чыгарып алуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштурган үчүн кармалышты. 2023 жылдын 25 майында аталган жарандар кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 96 беренесине ылайык УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында башка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Украина Германиядан Москвага чейин жете турган ракеталарды талап кылууда. Киев Берлинден 500 чакырым алыстыкка учуп Москвага чейин жете турган Таурус ракеталарын берүүнү расмий сурады. Бул тууралуу Frankfurter Allgemeine Zeitung гезити өздүк булактарына таянуу менен жазганын РИА Новости билдирди. Президент Владимир Зеленский бул туурасында канцлер Олаф Шолцко майдын башында Берлинге болгон сапарында айткан. Канцлердин өкүлү буга комментарий берген эмес, бирок Федералдык коргоо министрлиги Украина Таурус ракеталарын сураганын тастыктады деп жазылат маалыматта. Гезит аталган ракеталар буга чейин Батыш Киевке берүүнү удалаган F-16 истребительдер менен бирдей экенин белгилеген. Деген менен Таурус ракетасынын мүнөздөмөсүн жана алыска аралыкка учуусун эске алганда Берлин эки ача ойдо турат. Украина Таурус сыяктуу куралдарды акыл калчап колдонооруна баары эле ишене бербейт. Немецтердин канаттуу ракетасы 500 чакырым аралыкка уча алат. Мындай учурда Украинанын чек арасынан Москвага чейин жетүүгө жөнөмдүү. Андыктан кээ бирлери кырдаал курчуп кетсе, Киев көзөмөлсүз согуштук эскалацияга кетиши мүмкүн деп кооптонууда деп жазган гезит. 23 майда Германия парламентинин депутаты Родерих Кизеветтер Украинага канаттуу Таурус ракеталарын берүүнү демилгелеп чыккан. Булак Спутник KG. Amazon компаниясынын негиздөөчүсү 59 жаштагы америкалык миллиардер Джефф Безос менен анын сүйүктүүсү 53 жаштагы телеалып баруучу Лорен Санчестин неке кыйганы белгилүү болду. Бул тууралуу CNN жана башка ЖМКлар маалымдашты.
Джефф Безос сүйүктүүсүнө $2,5 миллион бааланган салмагы 20 карат бриллиант никеша кийген белек кылган. Азырынча Безос менен Санчестин үлпөт тою тууралуу эч нерсе белгисиз. Джефф Безос дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири деп эсептелет. Байлыгы боюнча ал Луис Вейтон Моэт Hennessy компаниясынын президенти Бернард Арно менен Tesla жана SpaceX'тин негиздөөчүсү Илон Масктан кийинки эле 3-орунда турат. Узак убакыт бою Безос Forbes'тун миллиардерлер тизмесинде 1-орунду ээлеп келген. 1-жубайы менен ажырашкандан кийин мүлкүнүн бир бөлүгү ага өткөндө ал тизменин сап башынан түшкөн. Кулак назар News Кежи.